Dүйшәмбі күн, пайшәмбі күн, мана бүгін көптеген SMS-тер демелер келіп атат да. Кейбірлер біліп-білбей ар нәрсе жөнөтө берет. Ражап айында бір күн ораза кармаса андай болот экен. Ражап айында бір түн намаз окусап, Ражап айында келген хадистер бардығы заиф хадистер. Бирок анын карама каршысында сахих хадистер турат. Тахаджуд жөнүндө аяттар турат. Кур'ан-ы Каримде аят турат, пайгамбардын сүннеттери турат. Ражаптан ташкары дүйшәмбі күн, пайшәмбі күн ораза кармай турган пайгамбардын сахих хадистери турат. Ошончо эмелерди коюп койду да. Ражапка келгенде ага SMS жөнөтөт, буга жөнөтөт. Сен бир нерсени аныктасаң, элестетең бир күн ораза кармасаң дейт, той болуп кетет экенсиң, дозоктон кутулуп кетет, бир неме кылсаң, апырта бербеш керек да билбей эле. Урматтуу мусулман бир тууган, андан кийин Ражап айы Кудайдын айы экен деп, башкалар ким айы анда? Инна иддата шур индаллах 12 шахр. Аллахнын асман жерди жараткан кезде эле айдын саны 12 ай. Мин харбата хурум, ова 4 ай, алардын арасында ыйык айлар. Саласатун сард ва вахидун фард. Үчөөсү катарына келет, бирөөсү жалгыз келет. Саласатун сард Зул Qada, Зул Hijja, Muharram айы. Ажга чыккандар, ажга баргандар, аждан кайткандар. Muharram ай деген уруш болбош керек. Ал кезде тоноочулук кылбаш керек, каракчылык кылбаш керек. Ажылар эсен-аман барып, ажын аткарып, эсен-аман кайтып келет. Үчөө катарына келет, бирөөсү жалгыз келет, ал Ражап өзүнчө келет. Ыйык ай. Бирок Ражап айдан кийин бир күн ораза кармап койсо андай болот экен, бир күн оозу ачып койсо мындай болот экен, түнкү намаз окуп койсо Ражап айында келген көп эмелер такталбаган эң тилекке каршы бизге жөнөтөт да мага. Айтма сен аныктан анан жөнөт. Билип билбей ар кеңе эме кыла бербеш керек да. Ибадат туура ар бир пайгамбар саллаллаху алейхи сүннөтү ар айдын 13, 14, 15 бул эме пайгамбар сүннөтү сахих хадистерде келген. Дүйшәмбі, пайшәмбі пайгамбар ораза кармаган, бул сахих хадистерде келген. Ошолорду аткарсак эле бизге жетишет да, туурабы? Дагы бир нерсени ойлоп табышымдын кереги бар. Тахаджуд маселеси Кур'ан-ы Каримде келген пайгамбардын сүннөтү, сахабалар тахаджудка турбаганы болгон эмес, баары тахаджудун окуган. Анан тахаджуд бүт эле Ражап айда окуп коюп кийин башка жокпу. Маселем Ражап айы маселе, бул жерде кирип кеттим, кечиресиңер. Бирок Ражап айда ибадат кылса болбойт деген маселени айткан жокмун, туурабы? Кармагыла 13 ар айдын 14, 15 дүйшөмбү, пайшемби күнү ораза кармагыла, тахаджуд күнүгө аракет кылып окугула. Бирок аны бир Ражап айга чектеп койбогула. Ражап айда болгон окуялар бар, ооба. Мирач кечеси, пайгамбар саллаллаху алейхи исра ва мирач кечеси көтөрүлгөндүгү, намаздын фарз болгондугу, бирок бул өзгөчө. Рамазанда да кээ бир кече SMS келгендерин окусаң, Рамазандан да Кадыр түндөн да жогору көтөрүп берген да. Рамазан айда сах хадистер турат.